Илимбек Бакиров, Bir Tuğan, Angime. Tаңда өткүндөйле дыурап келген жан дегерге чукул болуп, эңерде кара нөшүргө айланып кашайып алды. Бара-бара шамалда катуулады, бир карышкыр чогулуп, бирде жылан чыгышкырып, нөшөргө кубат берип, тамчыларды кыйгаштата эски жыгач терезебизге чаап жатты. Анда санда жарк этип булуттарды жырта чыккан чагылган, айлананы саамга издесең ийне тапчыдай жаркытып жиберип, артынан ээрчите келген гүлдүрөгө кишинин тула боюн дүркүрөтөт. Ал күнү табият ушундай абалда турган. Күз ортосунда эле мындай суук кейипке келип, кыш чакырып аткан ауыр айына элет элинин үрөйү учуп, жамгыр катуулаган сайын мурусунан түтүн булаган үйлөр көбөйдү. Куптандан бери атам да мешке эт жакканы шымаланып калган эле, мен чунак көмүр отунга жумшап жибербесинде уктамыш боло калгам. Бир маалда үй ичи ышжыттанып, бөлмөнү коюу түтүн басып калды. Атам күрсүлдөп жөтөлүп, мен жаткан бөлмөнүн эшигин жаба салды да чапанын кийип сыртка чыгып кетти. Там башында кыйла жүрдү. Кыясы, морду тазалады окшойт. Ал келгенде түтүн жоголуп, үйдүн ичи мемирип жылып чыкты. Терезеге дыбыраган тамчыларды тыңшап, ыш сиңе түшкөн төшөктүн жылуусуна магдырап, балалыктын капарсыз ширин уйкусуна сүңгүп бараткан экем, бир учурда бөлмө саамга жарктана кетти да, келген машинанын мотору өчкөндөй болду. Дандыр түбүндө корголоп жаткан дөбөт жан алы калбай үрүп жатты. Атам чапанын кайра кийип жатып, "Кийме?" деп кыйкырып койду, үйдөн чыкпай эле. Мен артынан ээрчип далиске чыктым. 4-5 кишинин добушу каалга сыртынан нөшөргө аралаш араң угулуп атты. Бирөөсү тургундун камогунан деп кайталап жатат. Дагы бири атамдын алдында актанып аткандай аптага калып, колун улаан машинасын көздөй жаңсап, "Эми эмне кыл дейсиң?" дегендей шалдайып, кайра кызый сүйлөп жатты. Калган экөө чекеде күнөөлүүдөй турушат. Бирөөсү биздин навести көздөй басты эле, эмне кылаарын билбей турган экинчиси анын артынан жөнөдү. Навеске киргенде астындагысы чөнтөгүнөн тамеки сууруп чыкты. Анысы былчылдап суу болуп калыптыр. Экинчиси аны көрүп түңүлүп кетти. Былбыраган тамекини жолдошунун колунан сууруп алып, очок кыргытып жиберди да, кайрадан сүкүт салып туруп калышты. Мен ичкери кирип кеттим. Бир аздан кийин машинанын эшиктери жабылып, жүрүп кеткендей болду. Атам алардын артынан бир нерсе деп 2-3 рет кыйкырганын уктум. Сөгүп сакты окшойт деп өзүмчө жоруп, коркуп кетип далиске кайра чыга калыпмын. Атам каалганын сыртында сүйлөнүп атыптыр. Үнү бир заар, ачуулуу угулат. Бул ачуунун өзүрүн мен да көрүп калбагай элем деп, жакшысы ордума жата калайын деген, бирок ал мени байкап калыптыр. Бери бас!" деп заңк этти. Ички үйгө кирип калгам, чуркап сырткы үйгө чыктым. Атам бутуна тура албаган бир тууган агасын колтуктап, астынада анын бутун чече албай жатыптыр. "Чеч, эмне турасың?" дегенде чучуп кеттим. Суудан кубарып кеткен буттарынан эски резинка өтүктө пайтамасы менен араң суурудум. Атам абамды мештин түбүнө олдоксон жаткызды. Олдоксон эмес, түртүп жибергендей эле туюлду. Анан менин жаныма келип, мештин кырына жайып аткан өтүктү колумдан жулкуп, бирөөсүн жерге түшүрүп алды да, мен ала койгонумча болбой, бир тээ астанага сүрүлүп барып жатып калган жеринен колуна алып далиске чыкты да, сыртка ыргытып жиберди. "Өтүктө эмнегине таксыр?" деди абам алсыз. Таксыр дегени атама кайрылган эле. Намаз баштагандан бери ушинтип шакаба чекчү абам мындай оор абалда да тамаша менен кайрылганы мени таң калтырды. Мастын акылы соо дегени ушуга. Атам болсо далиске чыккан бойдон ичкери кирбей өзүнчө заңкылдап сүйлөнө берди. "Тепши алып келип кой", деп кыйкырды атам мага бир аздан кийин. Тепшини алып келип жанына койдум, абам окушуп баштады. Мени болсо тааныбады окшойт, карап да койгон жок. Кыйлада барып шыпты тиктеп, жаны жай алгандай жатып калды. Мага карап, "Тур, чай кой", дешке араң алы келди.
Өзі кең далылуу, чоң көкірек, қолдары қартаң жаңғақтың сөңгөгіндей жуын, қарылуу кишеле, қабағы дайым салыңқы, өні қарғылданып сөздері түшініксіз бірақ аябай қатуу сөйлегенде бөлменің терезелері зыңғырап шықчу. Мектепте Манас Батырды оққаныбызда мен эмнегедир алп Манасты ушул авамда елестетчүмүн. Эми ушул алп адам бир пияла чайга денеси майышы уктап кеткенсиде. Бирок Көзабай кайра ойгондудан малдаш уруп, бир кызык абалда отуруп калды. Атам болсо дагы эле сырттан кирелек. Мен коркуп отурдум. Акырын жылып атамдын жанына жылт коеюн деп турсам, "Жа кой", деди кайра калыбын бузуп. Меште дем жеп турган чайды алып келдим. "Канчанчы класс болдуң?" Терезелер зыңк деп кеткенсиде. "5" деп кайталап койду баюу үн менен. "Билал 1 класска барат кийинки жылы" деп анан көзүмө тигиле калды да, "Тууганыңды тааныйсыңбы?" деп сурады жекиргендей. "Тааныйм" деп койдум ишенимсиз. Экинчи аялынан Билал деген уулу бар. Мен аны уккан менен көрөлекмин, анткени авам экинчи аялы менен да баласы 2 жашында ажырашып, уулу апасында калган эле. "Тууганың мектепке барса кырагын, уктуңбу?" деп өкүмү зор үн катты. "Ал сенин тууганың болот", деди тыныгуудан кийин. "Уктуңбу?" деп дагы тыкады. "Бооруңдун тең жарымы болот ал бала. Атасы жокту тууганы карайт. Атасы өлгөн баланы агалары карап өстүрөт. Уктуңбу мени?" Мени таң калтырып, ушул сөздөрүнөн кийин авам ыйлап жиберди. Жаш балача ентигип, көпкөсүнө батпай, булугуп бостоп жиберди. Мен муну күткөн эмесмин. Мага дагы көп нерсе айткысы келди, бирок эч нерсе түшүнбөй жатканымды көздөрүмдөн баамдаса керек. Айласы жок төшөгүнө кулады да, бир жерден көзүн албай, мастыгы билинбей, соо адамча шылкыйып жатты. А менин балалык таң калуум ушундай киши да ыйлайт экен го деген ой болду. Жарым саат өткөндөн кийин ийнеге жатып алгансып, ары бери ойдолоктоп онтой баштады. "Атаңы чакыр", деди мага. Атам экөөбүз киргенде авам көмкөрөсүнөн түшүп жаткан экен. "Таксыр Билалга баш көз болгон", деп жиберди тура калып. "Тантыраба", деп койду атам жанына олтуруп. Жанагыдан кыйла жоошуп калган экен атам. "Чаман келсе мындай эле алдырып ал", деди кайра авам. "Бер сындырым наныңды жер. Анабы эссиз катындын колунда оңбойт." Атамдын түрү дале өзгөрбөдү. Мешке көмүрдөн улам калап коюп угуп олтурду. Сыртта жамгыр мурункусунан жазбай жаап жатат. Ортодо тынчтык өкүм сүрдү. Меште дуулдап күйгөн алай көмүрү менен авамдын онтогонунан башка дабыш жок олтуруп калдык. Анан авам кайра турду. Кайра жанагысындай бир кызык болуп отуруп алды. Атам кыялын билсе керек. Көңүл да бурган жок, бирок жинигип ачуусу мурду учунда эле. "Таксыр", деди авам. "Атамдын өтүгүн эмне ыргыттың, уят эмеспи?" деп күнөөлүү сүйлөдү. Атам башына бирөө күтүүсүздөн уруп жибергендей селт этип кетти. Жүзү кызарып, жаак эттери титиреп кетти заматта. Бала болсом да азыр катуу сөз айтаарын билип койдум. "Уятты билип калдыңбы сен?" деп чаңырды болжогонумдай эле. "Атамдын урматын өтүк менен өлчөйсүңбү сен?" Авам мындай жоопту алдын ала болжогондой түрү да бузулбай, камырабастан кайра жата кетти. "Анча уяттуу, анча урмат кылгыч экенсиң, обол өзүңдү карабайсыңбы? Ушул тамагың тыйылсын деп байкуш киши дарылантпады беле сени? Эми эмне кыл дейсиң ал байкушту? Эмнен калды ал албагандагы? Пенсиясынан бери жылмадың го сен?" Авам титирип карап жатып алды. "Сен түшүнбөйсүң", деп койду, ары караган калыбында акырын гана. "Түшүнбөйсүң? Ооба, жашоодо сенде гана кайгы, сенде гана азап бар. Башкаларыбыз телегейбиз тегиздим эле." Ушул жерде авам да опурулуп кетти. Онтогону токтоп, соп-соо болуп, соолукка калгансыда. "Адам калбай калгансып, сага алып келишкенин кара." Анан мага кайрылып, колун сыртты көздөй жаңсады. "Өтүктү алып кел." Ордунан туруп сыртка жөнөп калды эле, атам бир толгоп кайра ордуна отургузуп койду. "Кетем мен", деди авам. "Атаңдын как башына кетесиң.
Qadırың bolganda ana qaqbaşlaryň üýüne alyp barmak. Dedi atam sal joşup. Oturgan jeriňde meni korkutpay. Awam ordunan qayra turbady. Ölem men, dep qyqyrdy oturgan boydan. Qayra közüne jaş agyp ketdi. Görümdi haklı aytasyň. Asırmaqa akıl aytpagyn. Aytpa akıl. Bilaldy qaragyn. Jamandan sözü tiyip jetimsirebesin bala. Başka sözüm çok. Taksir, başka sözüm çok sağa. Oşonu menen söz ulanbady. Atam meni orduma alıp kirip jatkırıp koydu. Uykum gelbedi. Jaň ele uqqan sözlerim oýumdan getpey, menin de çoğun harmanım barday oýlup jattım. Biroq alabalym bolsa 10 minut bolgandyr. Andan ara balalyk ýyl geçdigi müstem kılıp, jyluu oýlardyň kuçagynda ürgülep ketdim. Oşol boydan taň kulan öök bolgonda oýgonupmun. Awamdy urkunaga alyp baratganyny aýtyp, otdy öçürböý meşke kömür salyp duruşumdy aýtdy da çygyp ketdi atam. Geteýär menen artyndan çygyp adat bolup kalgan birinçi işim dandyrdyň astynda jumurtka basyp atgan tookturga bardym. Jojo jygarşy elek eken, hali jumurtka çegilgeni de bilinbeydi. Tooktun aldyna biraz jem taştap, suwsyn jaňlap, kalgadan sırtga çykdym. Jamgyrluu tünden giyin jerden jumşak buu götürülüp, hali toluk jarlylek taňda gözge görünör görünbes kalkyp, koyun koltukka girip, dene boýda çyrykdyryp turgan ele, içi kiýdep jiberdim. Irakta atam awamdy jonuna götürüp baratganyny gördüm. Mınday taňda una tap bolbasa gerek. Çoň jolga çeýin epdep jetip alsa, nara bir ögü ileşip ketem ho dep oýlasa gerek. Aýylda maşynada az ele, bolsa da mınday malda kim çıga kalsın. Geçegi gelgen maşyna bolsa gana dep oýlap ketdim, biroq hal gaýdan. Ekönü göpkö qarap durdum. Baskany ykçam, üstüne kamzürün kiyip, ulam toktop, oňdanyp götürüngen atam. Jonunda alp denhelүү awam barat, ülgürap. Üstünde atamdyn çapana. Tünde gana qıjırı qaynap jekiri olturgan bir tuğanın jonuna götürüp baratkan atama, balalyk sesim menen içim bir başkaça jylydy. Özümçe öýrepkip, kanday bolbosun bularga bir jardam kılgym gelip ketdi. Ardынан çurgadym. Jetkençe butum ulay bolup kiyimimden beri çaçırap ketdi. Atam men oýumdy düşünbedi. Jönüle ersip geldi dedi okşaydı. Jetkizpeýli artka kudy. Üýge kirip baratyp, kalganyň astynda kalgan awamdan atüpküre çoň atama taandyk ötükdi tapdym. Ekinçi paýy andan beri arykka düşkün eken, alardy görüp özünçe kuwandym. Tap taza kılıp judum da meştin üstüne jayıp koydum.